биздин конкреттүү ушу министрликке, министрдин өзүнө суроолорубуз бар да. Реформа жүрүп жатканда анын алдында жолу, багыты, механизмдери ачыкталыш керек эле. Тилекке каршы бул реформа кайсы жерде кандай болот, кимге таасирин тийгизет деген боюнча мугалимдерге маалымат жеткен жок жана берилген жок. Экинчи, каржы булагы. Реформа бул каржыны талап кылат. Каржы булагы аныкталдыбы? Мисалы, министр өзү айтып атат, 3000 жумуштан айдалган мугалимдердин арасынан 2000 пенсияга чыккан, 1000 болсо биз кайра окутуп, жумуш менен камсыздайбыз деп атат. Кайсы бюджеттен канча бөлүндү? Кайсы базада окулат, эмненин негизинде окутулат жана кимдер окутат. Алар окуудан бүткөндөн кийин канча уланат, кайсы жумушка орношот деген маселе айтылган жок. Үчүнчү, билим сапатынын жогорулашы боюнча кепилдик барбы жана билим сапатынын жогорулашы боюнча кандай инструменттер менен бааланган атат? Айтылган жок. Министрдин айтуусу боюнча мына азыркы 3000 адамды жумуштан айдоо менен 24-жылы билим сапаты жогорулайт же жыйынтыгын берет деп атат. Реформаны 7 жыл күтүшүбүз керекпи? Эгерде ошондой боло турган болсо, азыркы 5-6 класстын окуучулары 24-жылы окуу жайын бүтүп кетет, жогорку окуу жайына тапшырат. 10 000 деген окуучулардын тагдырына жана билим сапатына ким жооп берет? Жана ушу 24кө чейин биз күтүү менен 3000 адамдын тагдырын талаага таштап койгон болобузбу? Бешинчи маселе, бул өтө орчундуу маселе. Мен ушу учурдан пайдаланып министрдин өзүнө кайрылат элем да. Сиз кетесиз. Анткени бизде мына 30-чу өкмөт башчы иштеп атат, 30-чу өкмөт башчы менен 30-чу өкмөттүн аппараты иштеп атат. Анын кабинети иштеп атат. Мына эртең сиз кетесиз, сиздин ордуңузга башка адам келип бул реформаны улантабы же өзгөртөбү? Эч ким кепилдик бербейт да. Эгерде сиз кетсеңиз, бул реформа эмне болот? Каягына барып такалат жана 3000 адамдын тагдырына ким жооп берет? Андан тышкары эң чоң көйгөйлүү бул билим сапатына ким жоопту деп табылат. 6-чы маселе. Азыр мына 3000 мугалим жумуштан айдалып атканда кимдин таанышы калат, кимдин баягы жактоочусу жоктор кетет. Директордун, району жана министрдин жоопкерчилигин ким карайт жана ким алат деген маселе. Мына ушуларга жооп берип, бизди ынандыра турган болсо, мугалимдерге туура маалыматты жеткире турган болсо, биз толугу менен билим берүү тармагында реформаны колдоп бермекпиз. Мугалим эң даражалуу адам деп атат. Мына президенттин негизги багытына каршы келген жокпу? Министрдин өзүнүн колу менен чыгарган буйругунун негизинде азыр ушу кадырлуу деген мугалимдерди кайра тепселеген жокпузбу? Мына ушуларга жооп бере турган болсо биз колдоп беребиз. Эгер жооп бере албаса, анда бул реформасын кайтарыш керек.